Быйыл кыргыз сот системасынын түптөлүшүнө 95 жыл. Бул жылдар аралыгында кыргыз сот системасы оңой эмес жолду басып өттү. Негизи эле кыргыз коомунда сот адилеттигинин жүзү, илгертен бери келе жаткан түпкү тамыры. Байыркы элдик тарыхыбызга такалаарын унутпоодо зарыл. Ооба, кылымдарды карыткан кыргыз эли сот адилеттигине өтө терең маани берип келген. Аны элибиздин туура бийде тууган жок, тууганду бийде ыйман жок деген сөзү ырастап турат. Дал ушул сот тармагында туура 31 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Ысык көл облустук сотунун судьясы Гүлкайыр Алиева облустук сотто катчы болуп иштөө менен баштаган. Азыркы күндө негизги багыттары болуп эсептелген кадрларды тандоо жагынан дагы көп өзгөрүүлөр болуп турат. Азыркы күндө областыбыздын 90% жаңы кадрлар менен алмашылды деп айтсам болот. Ошондой эле санариптештирүү дагы бизде ийгиликтүү жүрүп жатат. Аталган маарекеге арналган иш-чарада мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу, сотторго ишенимди күчөтүү боюнча иш-аракеттер өтө жай болууда деп билдирди. Ал белгилегендей 2019 жылдын башынан бери соттук укуктук реформаны ишке киргизүү башталып, өлкөбүз жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын нормалары менен жашай баштады. Сот системасын санариптештирүү процесси дагы жүрүп жатат. Реформаны ишке ашыруу багытында жогорку соттун, Конституциялык палатанын деңгээлинде жана айрым жергиликтүү соттор тарабынан иш жүргүзүлүүдө. Албетте, соттор көз каранды эмес болушу зарыл. Башкалардын таасири менен туура эмес чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жоюу керек. Бирок сот бийлигинин көз карандысыздыгын жеке судьянын өзүн билендиги деп түшүнүүгө болбойт. Ар бир судья кабыл алган чечим үчүн өлкөбүздүн, коомубуздун алдында жоопкер. Урматтуу судьялар, ушул жылдын башынан бери соттук укуктук реформаны ишке киргизүүнү баштадык. Өлкөбүз жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын нормалары менен жашай баштады. Сот системасын санариптештирүү процесси жүрүп жаткандыгын көрүп жатасыздар, өзүңүздөр мына ишке ашырып жатасыңар. Реформаны ишке ашыруу багытында жогорку соттун, Конституциялык палатанын деңгээлинде жана айрым жергиликтүү соттор тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бирок сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу, сотторго ишенимди күчөтүү боюнча иш-аракеттер өтө жай болууда. Сот реформасын ишке ашыруу үчүн мамлекет жетиштүү акча каражат бөлүүдө. Сот системасынын ачыктыгын, адилеттүүлүгүн камсыз кылуу максатында санарип технологиясы кирүүдө материалдык база жакшырууда. Сот системасынын жакынкы жылдары аткара турган милдеттери арбын. Алар судьялардын жоопкерчилигин жогорулатуу, жаңы мыйзамдарды жана кодекстерди колдонуунун сапатын жогорулатуу, соттук практиканы жалпылоо, эң негизги санариптештирүүнү аягына чыгаруу, судьялардын ишин оптималдаштыруу жана акыркы сот системасынын материалдык техникалык базасын өнүктүрүү. Чындыгында биздин жолубуз баары бир кызыктуу болду деп айтсам болот. Себеп мен өзүм ошо сот системаны 30 жылдан бери иштеп атам, 30 жылдан ашык. Анан көйгөйлөр деле болгон, азыр деле бар. Бирок жетишкендигибиз биз эл аралык дүйнөдө биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Биз башка өлкөлөр менен кызматташабыз, тажрыйба менен алмашабыз, жакшы нерселерин үйрөнөбүз. Кээ бир өлкөлөр бизден тажрыйба алышат. Президент билдиргендей, соттордо жеке адамдык фактор дагы эле күчүндө. Ал өлкөдө адилет судьялары аз эмес экенин, ошентсе да баары эле тегиз абийирдүү болуп кетти деп айта албасын белгиледи. Урматтуу сот системасынын кызматкерлери, адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасы курбай туруп, мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Ансыз экономиканы, социалдык чөйрөнү алга жүрүү, жарандардын укугун коргоо, адилет мамлекетти башкарууну түзүү мүмкүн эмес. Бардык тармактарда тең реформаларды иликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды экенин өзүбүздүн тажрыйбабыз көрсөттү. Ошондуктан сот реформасын жалпы өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керек. Ушул үчүн чоң жоопкерчиликти соттордун жалпы корпусу, ар бир судья дайыма сезип турушу, аны өз ишинде негизги принцип катары колдонушу зарыл. Сотко болгон ишеним жалпы мамлекеттик бийликке болгон ишеним. Сот бийлигине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгүү болот.
Бардык тармактарда тең реформаларды ийгиликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды. Ошондуктан сот реформасын жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө түздөн түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керек. Мамлекет башчысы ушул чоң жоопкерчиликти соттордун жалпы корпусу ар бир судья дайыма сезип турушу керектигин, аны өз ишинде негизги принцип катары колдонушу зарыл экендигин баса белгиледи. Сот тутумунун каржылоонун көлөмү жылдан жылга өсүп жатат, аны сезип атасыңар. Алсак 2018 жылы сот системасына 1,6 миллиард сом. Ал эми 2019 жылга 2 миллиард 154 миллион сомго жетти. Bir жылда соттордун бюджети 35%га жогорулады. Соттор керектүү материал, техникалык ресурстар техника менен жетиштүү камсыздалууда. Ошону менен катар айрым бир көбөлөр бар. Алар да өз ыраты менен чечилип жатат. Алар чечилет буюрса. Эмислерден да ошого жараша кайтарым болуп, өлкөдөгү адилеттүү эл ишенген сот системасын орнотуу талап кылынат. Иш-чарада сот кызматкерлери тарабынан даярдалган Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасы сахналаштырылып, мамлекет башчысы бир катар судьяларга, сот системасынын ардагерлерине жана кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды жана Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааттарын тапшырды. Алардын бири Турсун Алымбеков, сот тармагынын ардагери. Ал сот ишине өзүнүн бүткүл өмүрүн арнагам дейт. Анткени жашы 70-тен ашса дагы Турсун Алымбеков сот тармагында эмгектенип келүүдө. Сот болгон адам өзүнүн пейлин, руханий байлыгын, ишке болгон жоопкерчилигин бийик коюш керек. Эгер ал өзү ак болбосо, өзү адилет болбосо, эч кандай реформа, өзгөрүш, айлык, иштөө шарты таасир бербейт. Кесиптештерим, жаш кесиптештерим адам катары өзүн жогору коюп, эл кызыкчылыгын жогору коюп, мыйзамды, конституциянын кызыкчылыгын жогору коюш керек. Судьялык кесип өтө жооптуу кесип. Ал жаңылууну, ката кетирүүнү кечирбейт. Анткени ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турат. Алган эмес, туура эмес кабыл алынган соттук чечимдер жалпы мамлекеттик башкарууга, бүтүндөй коомго доо келтирет. Ошол себептен ушул жылдын башынан тартып өлкөбүз жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын нормалары менен жашай баштады. Алсак кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, тергөө судьясынын, пробация институттары жана башка жаңылыктар күчүнө кирди. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.